Вактыбыз калтыр, жооп кылып коелу. Биз сизди калтырбай көрөбүз. Улуубуздун атын Арстан койдук. Сизге рахмат. Ошо Арстан аттан Кудабыз да бир ушу улуу адамдар койгон. Ана мен сурап жүрөм, бай Арстанбек чоңоюп атабы? Ошо менин атымды койдуңуздар эле деп. Ооба деп, мындай жакшы айтып койсо кубанып калат экенмин. Анан бул чын эле Арстанбек деген адамдын мен жаман чыкканын көрбөдүм. Биздин айылда деле ат аз мындай ат. Бирок мен жаман адам көрбөдүм Арстанбек дегенде. Арстан деген эле бир кайра Манастын эле бир кыры болуп атат да. Анан бизге карап койдуңузбу, жалпылап койдуңузбу? Кыскасы, кем болгондо ошо жаңы доордо мендей инсан болсун. Атына жараша зат иштейт да өзү. Ошон үчүн жана кыргыз жылдыз деп койгону, периште деп койгону, перизат деп койгону, адам деп койгону, ушунун баары бекеринен болбой атат. Бул эң башкысы анан Хамит, анан Саид деген аттарды койбоңуздар. Бир иттин атын койбоңуздар. Хамитин Хамит болуп калбайбы? Эң башкысы ошондой бир тетир атты койбоңуз. Ошол энергиясы иштеп берет. Арстан агай аябай сырдуу, бийик деңгээлдеги сөздөрдү айтып келе жатасыз. Аалам ыраазы болсун. Ыраазымын. Ошо сиз Аллах дебей деле, ошо Теңир Кудай дебей эле биз аалам деп койсок, ошо өзү туура болот экен. Ааламда эмне деген керемет күчтөр бар. Чексиз аалам бар. Ататек Арбаева, периштелерби? Анан эле бир эле Алла дей бергенге дагы туура болбой калат. Ал эми ошол убакыттагы түшүнүүгө туура болгон. Ошол аалам ыраазы болсун, ыраазы болсун. Адамзат ыраазы болсун. Табият күчтөр ыраазы болсун. Деги эле ыраазычылык болсун. Эң жалганчылыктын башчысы ошол ак үйдөгүлөр. Сиз айткандай. Кылып берем, коюп берем деп алдайт депутаттар. Эми ушунун баары эмне болду дегенде, урматтуу улуу журтум, Кыргыздын бир көзү ачылыш үчүн ушул нерсе болгон. Мен 2011-жылы ошо президенттикке талапкерлигимди койгондо ошо ааламдан байланыш болгон. Бул жолу болбойсуз, Атамбаев болот депчи. Эмнеге дегенде, бул Кыргыздын көзү ачыла элек экен деп. Ойгон элек, дагы эле өзүн тааный элек деп. Анан ошондойду көргөндө, ошондой алдамчыны көргөндөгү, кандайдыр бир жаман жашоону көргөндөгү адамда өсүү болот, изилденүү болот. Анан бул деле бул көктүн буйругу болсо керек. Эгер бул күндү көрбөсөк, бизде өсүү да болмок эмес, изилденүү да болмок эмес. Ошондуктан анан ошо берилген кийин ошо Абдулдаев Атамбаев эле делип атат. Эмне дегенде, ошол күндө Атамбаев популярдуу болсо, кийин Абдулдаев популярдуу болот депчи. Мына азыр ошого бар айтат. Аалам Кыргызды дүйнөгө таанытуу, дүйнөлүн кыргыз кылып жаратуу, ааламдан келген өкүл кыргыз өзүн таануу, адамзатты куткарып калуу, бул не деген керемет. Кыргыз эптеп мамлекетин мурун оңдой албай жүрсө, жанын бага албай жүрсө, эртең адамзатты куткарып калуу. Бул Кыргыз үчүн бул не деген керемет? Не деген утуш? Не деген ааламдык иш? Эмне деген ак иш бул Кыргызгачы? Кыргыз тирүү Кудай экенин, Кыргыз тирүү аалам экенин эртең дүйнө көргөн атат. Ошондуктан ал бир эволюция жол деп гана түшүнсөк болот. Ушул мына ошо жалганчылар. Бул чындык, бетке айт. Не болду? Адиле бир адам боласың. Арстан алай биринчи элчисиң, экинчи сынчысың дейт да. Сындасаң анан иштери сырдалат дейт. Сага каршы күч жок, болгон сынды чындыктайт. Анан сенден кийин анан адам өзгөрөт деп берилет. Не кылат? Ташта уят. Сенин ишиң эмес, ал сен бул мал кайтаруу эмес. Мисалга, спортсмен барып алып ырдаган жок да. Же ырчы барып алып туруп күрөш албайт да. Анысы кандай, ар ким өз ордун билсинчи. Өз ордунда көңүлүңө да жагат, ошондо ишиң да жүрөт. Ошондо үй бүлөң да түстөлөт. Эгер сен өз жолуңду билсең. Ошо менен көңүлүң канаттанат.
Ошон үчүн кыргыз пенде болуп жаралбагандыктан пендече жашоодо жолу болбой атпайбы? Могу аял эркек болуп үйлөнсө дагы жашоосу оңбой атат ошондон. Бай болоюн десе да байлыгы жүрбөй атат. Биз өзбектей же плов баса албасак, демек ал биздин иш эмес да. Кытайдай асфальт кыла албасак, биздин ордубуз аалам. Калыптанчы, улуулукка калыптансаң, жашоо өзү оңолгон атат. Кудайдын көктүн каалоосу адамзатты куткар. Кел, неге алыстыңан уяласың? Чечип кой, кел, сабак өтөлү, мээрим төгөлү, алып кет. Көтөрүп чык ушул мыйзамды, мен кеңеш берейин. Менден кеңеш алган анча-мынча журналисттер жаман чыккан жок. Сиз адашып, уурулук же жалган бир нерсе жасагансызбы? Берген маалыматыңызды ыраазыбыз. Рахмат. Сизди ар дайым күтүп көрөбүз. Уурулук кылгам, жалган айткам, бул пендечилик жашоодо болгон. Бай Ленинди актагандай эле мен өмүрү калп айткан эмесмин десем туура болбой калат. Ууру кылган эмесмин десем да туура болбой калат. Биз бала кезде ошо Кытайга жүгөтчү. Ана ошол балдар болуп кошулуп барып бир тери уурдаган күндөр болгон. Бул болгон. Бул жашырбаш керек, анткени элдин көзү көрүп турат. Бул өзү аалам көрүп турат. Бул ошо жан дүйнөнүн жардылыгынанбы же ошол бир мезгилдин талап ошондой бир учур болуп калдыбы? Бирок мунун аягы жакшы болбой калышы мүмкүн. Мүмкүн кайра ошончо бир чыгым чыккандыр менден. Ал пендечилик жашоодо, бул ааламдык ак жашоодо андай кылганга болбойт. Арстан ата, сизге рахмат. Биз сизди колдойбуз. Менин атым Тарел, 15 жаштамын. Инем Тынчтык, 14 жашта. Ыраазымын, мен ушу жаштар жаңы доордун даяр кадрлары деп берет. Ушул балдар да чоң энергия иштейт. Ушулар бир улуулукка адамзатты өстүрөт. Ушул балдар мектепте талкуу кылат. Ушул балдар керек болсо эжелерине жана окутуучу мугалимдерге сабак өтүп берет. Ушул балдар сын айтат. Эже, сизде эжелик сыпат жок экен деп айтат. Сизде улуулук сыпат жок экен деп айтат. Ушул балдар тез калыптанып алат. Мен аябай кубанып, ичим ысып атат. Ушу өспүрүмдөр көп жашат, жазат. Ыраазымын мен сиздерге. Кантип актыкка өтөбүз? Нурданыңыз. Ушу илимди эле жакшы түшүнсөңүз эле, ошо ууланып кеткен телобуз эле нурданат. Актык деген эле ошол. Анан чыныгы кызматыңды кыл. Актан жаралдык го. Эски бир күнбү, 1000 күнбү ал тарыхыбыз. Аны унут. Өзүңдү өзүң кечир. Күнөө кечирилеби десе бул жерде берилет. Акка айлансаң, ааламдык кызматыңды аткарсаң, күнөөң кечирилет. Күнөө жасаган адам жаман эмес, жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Кел, күнөөдөн кечирилишин жок дегенде ааламдык кызмат аткаралычы. Мына чыныгы кызматты аткарчы. Эртең акка айланып, улуулукка калыптанып, кел адамзатты куткарып алалычы өзүбүзгө окшоштуруп. Мына ушул актык айлануу. Бир адамдын пайдасы үчүн же жакшылык үчүн жалган айтса болобу? Жакшы иш үчүн жалган айтканга милдеттүүсүңөр деп берилет. Мисалга, мен эми көп болду, эсимде жок жалган айтканымды. Бирок ошо ааламдан ушундай бир жери бар. Жакшы иш үчүн жалган айтканга милдеттүүсүң деп. Же болбосо мындай: сен периштесиң, сен улуусуң, сен улуу кыргызсың дейбизби? Кыскасы, жакшы иш үчүн деп берилет да. Анан мен колдонуп көрө элекмин бул жалганды. Ана тетирсинче мен ар бир ушул байланышыман, ар бир көрүнүшүмөн, ааламдык илимдерден жалган жерин иштейм да. Анан жок экен деп санаам тынчыйт. Мен айттым го ошол жерге, кел молдолор дебат кылалы. Мен жалгандарыңды өтө көп таптым деп. Көрдө бейиш жок экенин айтып бердим. Көрдө тозок жок экенин айтып бердим. Жаназа окубай эле жан асманга чыгып кетерин, керек болсо жан асманда күч болуп сага жаназа окуп коерин айттым, мисалга. Арбак колдоорун, ошол сыяктуу мен алга жалгандарын таптымбы? Бул илимде мен жалган таппадым. Ошондуктан эртең бул калат.
Ооба, мен бүгүнкү айткан сөз эртең кичине начарыраак көрүнүп калышы мүмкүн, анткени адам өсүп кеткенде. Бирок бүгүнкү күнгө, келечекке, кандайдыр бир мезгилге дагы сен сын кое албайсың, анткени бул чындык. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Асман чындык. Мындан ары акча менен иш бүтпөйт деп берилет ааламдан. Арстан алай менен иш бүтөт деп. Арстан алай ушу чындыкты гана сүйлөйт. Энергия менен иш бүтөт деген сөз. Ошол бир ыйык адам менен иш бүтөт деген сөз. Ошол көктү, көк асмандагы берилген илимди пир тутуп, аалам ак кале үндөп атканын түшүнүп, жан дүйнөбүз ак, денибиз, тәнибиз сак, анан өзүбүз адамзатты ааламдык түшүнүккө өткөрүп алалы. 2-4 күнү кечки саат 8-де жолукканча тынч, аман бар болуңуздар.